ошону 6-класс небереми сордуктап жүргөн. Буну акмак да кылбайт, айнанайын туугандар. Толкундан турам, кечирип койгула. Буну айбан да кылбайт, карга да аппагым дейт баласын. Мында иш болбосун кагылайындар, мен көйгөйүм, ата-эненин апанын жүрөгү ооруйт дейт. Атанын да жүрөгү ооруйт экен, кагылайындар. Тура түшүнгүлө. Мен кайрылып ушул силерге ушул сот болордо 3-4 жолу сот болду. Аркасында жана приговор чыгарып мема кылып келатканда биздин жаныбызда соттун залында отурат элек. Куланбаева Такмира деген карындашы сообщение келди телефонго. Өлүп калгыр Урматбек деп эшикти тээп соттун эшигин. Эшикке чыкты. Мен да ачуу менен тура калайын десем, кемпир отур деди. Тынчыкты, эчтеке таппай тургулар деди. Ошо менен тиги Куланбаев Такирге сот чечим чыгарып, көзүмдө көрбөйт кагылайын. Иши кылып 20 жыл срок берди усиление. Ошо приговорду ууп, эшикке чыгып келе атсак, прокурор да келе аткан экен, прокурордун деле фамилиясын билбей, өзү полковник экен, званиясын билдим. Ошого келип, жана Куланбаева шыбырап калды. Шыбырады эле, тигил четке кагып койгондой болду. Аңгыча кызым, улуу кызым, кемпирим болуп машинеге отурайын деп келе атсак, жанагы Такирбектин эжеси чачтан келип, мен кызым чачыман аялдар ажыратышты. Сени жутам эле жутам, жаңгыз балаңы жутам, сени жок кылам, 4 балаң менен жок кылам деп бетбактанып толуланып жатты. Анан кой болгондон кийин биз аярдан качканга аракет кылдык. Ошо менен булар апелляцияга берди Талас областына. Апелляцияга бергенде аярдан да сот болду. Сот болгондон кийин байбичеме кызым Англияда кеткен, ошо бала чакан багайын деп. Анан сот болгондо аярдан дагы жанагы кезилип чыккан Куланбаева Салтанат деген машиничество менен 7 жылдан былтыр эле чыккан. Эжеси башыңды жутам, балаң жаңгыз балаң башын жутам деп мага угрозалар келип атат, кагылайын эл. Эми ошол жанагы бул жерден врачтар документ бербей койт, судмедэкспертизанын справкасын бербей койт Куланбаева Такминага. Бул шаардан 4-чү гор больницасынан Райменбердиева деген врачтан мурдум сынды деген мема алып атыптыр. Заключение алып атыптыр. Эми сот коюп атат, айнанайын бизде. Жардам сурайм. Садыр Жапаровтан жардам сурайм, кагылайын. Эмне кылып берели, түшүнгөн жокмун. Жанакы эжеге чара көргүлө деп атасыңарбы? Эми бул биринчиден мен ага арыз жазган жок элем. Ал тамой бул билинип калгандан кийин үкөсүн тамой булар баягы милициялардын баары бүт тамошаны баарын жаап сала турбайбы? Заявление түшкөндөн кийин. Анан буларды Курдайдан кармап келди. Болду, эки тараптын арызын карайбыз, калыс чечим чыгарып беребиз. Эми бул жерде булар жөндөн жөн эми өч алуу маселесин болуп атыр да. Түшүндүм, болду. Рахмат. Бетбактанышып атат да. Түшүндүм.